Проходной өзүндөгү балын алышты бул жердечи. Аты жөнүңүз? Мен аты жөнүм Толоров Кубаныч, Толоров Тазабектин атасы болом. Бул жерде эми токко дережелерин айтканда, ушу билим берүү министрлигине айтар элек, кайрылар элек. Буга чейин канчалаган нерселер чечилип келип турбу? Элементарный мына ушунга чейин жерди захват алган, ушул күнгө чейинкилерге макул деп президент өзү кол коюп берип турбу? А биздин балдар ушул күнгө чейин ушу мектепти бүттү. 1 жылдык өмүрүн 2 жылдык өмүргө тете кылып туруп, өздөрүнүн убактысын бөлүп, канча нагрузка менен окунуп бүттү. Жакшы результаттарды берип атат. Эми ушуну чечип берип койгоңуздар, суран ошол эле. 84 баланын ата энеси 168 адам болуп атат. Бул жерде канча адам кыларга ишибиз жоктон бул жерге келип аткан жерибиз жок. Ушундай кем акылдыктын айынан урматтуу билим берүүчү министрлик кап этпеңиздер, толук боло турган жерин айтайлы. Ушундай жетишпестиктин айынан ушунча адам көчөдө жүрөбүз. Ушунун айынан президентке сөз тийип атат. Ушунун айынан билим министрлиги Каныбек Капашевичке сөз тийип атат. Ушул сөз эми көрүүчүлөр, көрөрмандар баарыңыздарга жетептир. Каныбек Капашевич билим министринин башчысы болгондо биз сүйүнгөнбүз. Эл үчүн иштеген адам бул жерге келди. Өзүнө жолугуп кетипсиздер го. Кудай, башка адамдар биз жолукпай калганбыз. Кудай буйрса оңолот дегенбиз. Эми ошо биздин айтарыбыз ушул нерсени чечсин, өз ара келишпестиктер өздөрү чечсин. Эгер бул бизде эле мына 168 ата эне деп айтып атабыз да. 168 ата эне бул жерге келерде баардык мына жерде разрешениесин караганбыз да, аккредитациядан өткөнүн көргөнбүз. Буга чейин 1 жыл мурунку бүтүрүүчүлөр болгон. Эгер бул жерде действительно боло турган болсо, ушуга чейин айтпайбы? Качан убакыт келип, тоок мындай келип калган балдардан кийин булар кыркыстатып атышат. Ушуну чечсин эми, мына балдар нитудан үстө ортодо положение калды. Психологический жагынан сырып атышат. Биздин директордон да интервью алсам, анан кийин кирели. Вот тура ушунда. Кабинет даярдады атаң сиздерге. Чыгалам. Ошока чыгыңыздар. Мадинадан аласың. Объявление кылып Камерамен кирбейсиз беке, камера. Ким айтты камера? Могу камерамен кириңиз. Ким айтты? Камерасына. Мен айтып атам. Сиз айта бересиңер. Сиз уксаңыз? Мен сиз мени уксаңыз, сиз билим берүү министрлигинин ичинде жүрөсүз. Силер мындай тургандачы, бул жерде тургандачы, эже агайлар, бул жерде турганда сиздерге ыңгайсыз болуп атат. Кирип, залды бошоттулду. Экинчи этажда конференция зал. Жок, эже, эми мисалы үчүн сиздерчи, эч кандай аерде мыйзамсыз эч нерсе болбойт. Болгон эле. Камера биздин деле сиздер конок мыйзамдын негизинде айтып атам. Мен мисалы үчүн мыйзамдын негизинде айтып атам. Мына камера менен биздин камера менен киресиздер. Биздин камера. Ал эми камера менен киргендечи ар кандай деле эми айырмасы жок сиздер үчүн. Шерменде болуп атасыңар буякта. Жок, шерменде болгон жокпуз. Шерменде болгон жокпуз. Бул шермендечилик. Бул шермендечилик. Биз сиздерге жай түшүндүрөлү деп атабыз. Бул себеби эмнеде болгондугун биз буга чейин билим берүү министрлиги сайтыбызга дагы маалыматты жарыялаганбыз. Азыр биз силерден суранбайбыз, азыр биз силерден суранбайбыз. Биз мыйзамды окуубузду. Анан сиздер мыйзамды сактап, тартип менен киришиңер керек да. Тартип эмне? Камераны калтырып коюбу? Ооба, камера мен сизден суранып атам. Анткени сиз бизден суранбай эле болот, силердин суранышты журналист карабайбыз. эмессиз, сиз блогерсиз. Сиз кайсы мыйзамдын негизинде таянып атасыз? Ошол мыйзамыңызды көргөзүңүз. Макул. Силердин өзүңөрдүн деле телефондоруңар бар. Азыр ар ким блогер. Телефонго тартпайбыз, бир Улукбек тартат, болду. Бирок ата-энелер, силер өзүңөр ушундай азыр мындай кылалы. Анда балдарды мектепке киргизип атканда жакшылап документтерин карап киргизип кетпеңиз. Андан кийин жок. Андан кийин эми биз азыр сиздерди Сиз ушунча ата-эне менен айтышканы чыктыңызбы? Айтышканга эмес, мен сиздерди киргизели деп атабыз. Тынч тигил жерге экин. Биз киребиз. Киргизебиз. Ата-энелер өтө бериңиздер, анда Улукбек. Коомчулук көрсүн, силер канча айдан бери 84 ата-энени, 84 баланын өмүрү менен ойноп атканыңарды Биз балдардын өмүрүн көрсүн силердин жүзүңөрдү. Балдардын өмүрү жана убактысы менен, билими менен ойногон жокпуз. Эң негизгиси ата-энелердин өзү дагы укуктарын билип, анткени балдар 18ге чейин чыга элек болгондуктан, эрезеге жете элек болгондуктан ар бир жоопкерчилик ата-энеде. Ата-энелер кандай мектепке киргизип атканын, жана киргизип жатканда мектептин лицензиялары барбы, жокпу, бардыгын тактап алып, анан келишимди түзүш керек. Гүлмира Умиталиевна, сиз басма сөз кызматысыз да? Сиз мындай өзүңүздүн ыйгарым укуктан акча чаппаңызды. Жок, акча чапкан жокпуз. Биз болгон маалыматты берип атабыз. Сиз басма сөз кызматы гана кызматыңызды кылыңыз. Ата-энелердин талаптарын бул жерде сиз чектей албайсыз. Эми ата-энелер киргизсиздер. Буга чейин биздин адамдар Сиздерге эметип чыкканда эмеге биринчи эмес, аны силер текшеришиңер керек. Сиз Улукбекти блогер кирбе дейсиз. Бул
Girgen bunu çakırganга sebepkar bolup atат. Siz antpeniz bunu girmeyt деген akıl yok. Eldin adam ошон үчүн жүрөт. Ушундай адамдар бар экен, көп нерселер эске алынып кайра башынан кийин оңунат. Каралып атат. Ушулар бар үчүн оңолот. Башка кимге кайрылабыз анан? Бияка биринчи жолу келген жокпуз да. Sen şu kasam ne yaptın? Сенин балаң болгондо Ар бир биз колубузга коюп көргүлө ошону. Ne koyduk? ошо кире Закон inersin. Bolğanı atstatlı vergisinde. Onu aldığına salalım. Oyunda çarık. Кандай? Конституция, вот Конституция, он имеет право снимать. Мен камераменен кирем. Мен камераменен кирем. Ким? Айбек Ишмакунов. Айбек Ишмакунов мырза. Сиз кайсы кызматта иштейсиз? Кызматыңыз Окчам Гарматовна. А? Окчам Гарматовна. Камера елдики да, бұл емен емес, қос емес. Мына юрист турат, айтып бериңизчи. Вообще снимать, распространять, получать информацию – это конституционное право, понимаете? Урматтуу Тем басма, более урматтуу. Министерство образования – это публично-общественное место, понимаете? А министр является публичным лицом, поэтому его можно снимать, и мы можем пройти туда. Каныбек Капашевич, биз ачыкпыз, ой мен журналисттер менен абдан жакшы иштешем деп айтпадыңыз беле. Сиз өзү журналистсиз. Анан бул сиз үчүн уят эмеспи азыр? Kıyarlar bugün çok bol oldu da bunu. Geçen hafta söz bugün yok. Далее камера жоқ кіреріңіз, кіріп сіз чечіп Сіздің аты жөніңіз кім? Пресс-служба специалист Атыңыз? Келмек Силер мыйзамды билесиңби? Жоқ азыр мынча элди жөнүндө тургузуп койбой тиги жака барып сүйлөшөм. Мен эч нерсе кылган жок, мен ата-энелер чакырды. Бизде азыр ишеним кат бар. Ишеним кат дагы бар. Сиз басма сөз кызматы болсоңуз барып, Каныбек Капашевичке барып дагы кабар бериңиз. Сиз мыйзам бузуп атат экенсиз, урматтуу министр. Бул жагдайдан эмне качып атасыз? Шунча эл келип эки жолу эл силерге алдыңардан өтүптүр, чечпепсиңер, сизге жолугуптур, чечпептирсиң. Эми кыргыз элинин көзүнчө, Кыргызстандын назарынын көзүнчө силердин жүзүңөрдү көрсөтөт экен. Шуга эми даяр болуп кабыл алып кое бериңиз деп айтыңызчы барып. Өтүнүч, э? Барыңыз. Здесь родители, и в том числе вы, действуете на основании закона об обращении граждан, где также предусматривается личный прием. А то, что вы снимаете, вы также можете снимать, потому что это общественное место, и министр, должностные лица, они являются публичными лицами, поэтому их можно снимать и публиковать. И это именно ваше конституционное право собирать информацию и публиковать и распространять ее. Просто, возможно, препятствует. То есть можно действовать в рамках закона и обратиться, соответственно, в прокуратуру, в МВД, для того, чтобы они дали правовую оценку действиям. Азыр билим берүү министрлиги, азыр урматтуу туугандар, 1 мүнөт. Билим берүү министрлиги азыр кайсы мыйзамды бузуп атат? Окуп берип коюңузчу. Это конституционная норма, которая гласит о том, что каждый имеет право свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и распространять ее устно, письменно и иным образом. Также учитывая, что вы являетесь представителем, да, у вас есть доверенность от лица родителей. Вот. То есть это конституционная норма и также норма закона об обращении граждан. Баш мыйзам баарына бирдей. Мыйзам баарына бирдей деп сүйлөйбүз. Бир нече жол депутат болгон киши анан жогорку кеңештен көп айткан, мыйзамды сактайлы, мыйзам кабыл алалы, мыйзамды иштетели деп экөөбүздөн бир ооз сүйлөгөнү мыйзам. А бирок босокосуна келсең, мыйзамдын жыты жок. Басма сөз кызматы Üçöten bir-birine futbol etti. Анан кийин келди, бүгүн келдик. Мүшөнүн бөөсү. Сиздерди киргиле деп атпайбызбы? Ата-энелер ысылдабай эле кирген. Кириңиз деп атпайбызбы? Сизди эч ким кирбе деп айткан Мен жокпу? байке жок кирбейм мисалы үчүн. Сиз кириңиз. Улукбек да кирсин деп атасыз. Улукбекти эч ким кирбесин деген жок. кирели, камера менен киребиз. Камера менен эмес. Эмне кыргыз элинен уялып атасыңар? Жок, уялган жокпуз. Уят болгоңар көрүп атат. Болгону сиздер тартиптери менен бул эмес менен. Эми сиз мыйзамды түшүнөсүзбү? Ооба. Мыйзамга баш ийсиңерби? Мыйзамды баш ийсеңер 100 окуп берип атат. Окуп берип коюңузчу бир жолу. Ал мыйзамдарды
баарыбыз сакташыбыз керек. Окуп бериң сага. Да, это вот конституционное право, еще раз зачитываю, статья 33, которая гарантирует право свободно искать, получать, хранить, использовать информацию, распространять ее устно, письменно и иным образом. Баш мыйзам силерге баары берби? Баш мыйзам бизге баары бермес. Баш мыйзамга мыйзамдын баарын сактаган үчүн биз сиздерди да